чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Бардыгыбызды өзүңүз аяп бизди куткарып алыш үчүн Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу биз бара турган жазага тартылып, соттолуп, анын ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей тургандай кылып аткардыңыз. Биздин эмгегибиз эмес, бир гана сиздин ырайымыңыздын негизинде куткарылууга ээ болуп, сиздин балдарыңыз болуп, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, улуу ырайымыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу кун төлөнүп куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы сиздин алдыңызга келип, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууда болушубуз үчүн, бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенебиз. Ар бир адамга өзүңүз жетектеп, керектелүүчү ырайымыңызды мол кылып төгүп бериңиз. Биз дагы да болсо өтө алсыз адамдарданбыз. Биздин жашоодо кандай аткара турганыбызды, эмне кыларыбызды билбестен өз акылыбызга таянган учурлар абдан көп. Бардыгыбызды Кудай өзүңүз жетектеп, сөзүңүз менен, керемет күчүңүз менен ар дайым бизди бекемдеп, жеткилең кылып, мындан аркы жашообузда бир гана сиздин балдарыңыз катары ашкерелөөгө ээ болбостон, сиздин эркиңиз үчүн гана жашай тургандай кылып бардыгыбызга жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан жыйындар, кыйынчылыктарга карабастан ишенимин сактап келе жаткан бардык бир туугандарга Кудай өз көңүлүңүздү буруп, бир да кадам сизден алыстабай тургандай кылыңыз. Сиздин сөзүңүздү адамдарга жеткирип жаткан бардык бир туугандарга акылмандыкка толтуруп, кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга дагы сиздин сөзүңүздү жеткирип, куткарылуу иши дагы да көп аткарылышына жардам бериңиз. Куткарылууга ээ болгон бир туугандар дайыма сиздин сөзүңүз менен чогуу болуп, дагы да көп жетишкендикке жетишелик. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук бериңиз. Мындан аркы жашоосун бир гана сиздин эркиңиз үчүн, даңкыңыз үчүн жашай турганга мүмкүнчүлүк бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергениңизге ыраазычылык билдирүү менен, бул саатта дагы биз бара турган жолду, сиздин эркиңизди ачып берүүңүздү сурануу менен Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Бардыгыбыз чогуу ыйык жазууну ачабыз. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 8. Эфестиктерге 2-бөлүм 8-9 аяттар. Силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден да эмес. Бул сөздөрдү, бул аятты өтө көп эле окуп койдук, ошондуктан жаттап эле калдыңыздар болуш керек. Биз сиздер менен ээ болгон куткарылуу канчалык улуу экендиги жөнүндө кайрадан ойлонуп, дагы бир жолу ойлонсок дагы, канчалык улуу экендигин биз түшүнө албайбыз. Еврейлерге 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылуу жөнүндө айтылат. Канчалык улуу экендиги, ушундай улуу куткарылуу деп айтылат. Ага чейинки жана кийинки жазылган мазмунду карай турган болсок, бизге көбүрөөк түшүнүктүүрөөк болот. Мурунку жумада дагы биздин көптөгөн жыйындарда, 37 жыйында семинарлар болуп өттү. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча биздин 80 мамлекеттеги жыйындарда, тагыраак айтканда 906 жыйында семинарлар болуп жатат. Семинарлар уламдан улам үзгүлтүксүз болуп жаткан учуру куткарылган адамдар күнүгө пайда болуп жатат. Жакан 5-бөлүм 17-аятта айтылат: атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, демек мен да иш кылам. Биздин атабыз ар дайым иш кылат. Дүйнө жүзүн жараткан жаратуу ишин ал 6 күндө бүтүргөн. Ал эми башталыш 3-бөлүмдө адам баласы күнөө кетиргенден баштап, күнөө кетиргендиги үчүн өлүп калган жандарды эми тирилтиш үчүн куткарылуу ишин эң башында Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адам бул дүйнөдө 70-80 жаш жашасын деп эле жаратылган эмес. Ал адамга түбөлүк өмүр бериш үчүн Кудайдын баласы болуп, асман падышачылыкта Кудай менен чогуу түбөлүктө жашаш үчүн дал ошол максат менен адам жаратылган эле. Бирок ошол жаратылганынын максатын кайрадан өз калыбына келтириш үчүн куткарылуу ишин Кудай өзү аткара баштаган. Ошондуктан Жакан 5-бөлүм 21-аятта атам өлгөндөрдү тирилтип аларга өмүр берет, уулу да каалаган адамына өмүр берет. Биздин атабыз жаны өлгөн адамдарды тирилтүү ишин аткарат. Ошол ишти Кудай өзү пландап, даярдап, Израиль элинин тарых аркылуу куткарылуу иши эмне экендиги жөнүндө ар кандай окуялардын негизинде элдерге түшүндүрүп жана жазууда жазып койгон. Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберүү менен куткарылуу иши аткарыла тургандыгы жөнүндөгү убада берилген. Күнөөсүз Ыйса өзү бул дүйнөгө келип, эң аянычтуу күнөөкөр катары айкаш жыгачка кадалып, өз жанын берип, бүт ыйык канын төгүү менен адамдардын кетирген күнөөсүн өз мойнуна алып, өлүм бийлигинен куткарып алыш үчүн ошол ишти аткаруу менен асманга көтөрүлүшү менен бизге куткарылуу ишин аткарып берди. Иерусалимден башталган ошол жакшы кабар эми дүйнө жүзүнө таркай тургандай кылып, ыйык рухту бизге жөнөткөн. Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркатышы үчүн 2000 жыл деген убакыт керектелген. Ошол аралыкта көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушкан. Ошол
дүйнөнүн акырында жашап жаткан биз чыгыш тараптагы жашаган адамдарбыз. Бизге дагы бул жакшы кабар сөзү жеткен. Кудай куткарылуу ишин, өлүп калган жанды тирилтүү ишин аткарат. Ал эми куткарылууга ээ болгон адам башка адамдарды жанын куткарууга жардамын бериши керек. Өлгөн жанды тирилтиш үчүн бул дүйнөдө дагы көптөгөн адамдар өтө жакшы, атактуу иштерди аткарышы мүмкүн, бирок бир дагы адам эч качан адамдын жанын куткара албайт. Өлүп калган жанды ал тирилте дагы албайт. Ар кандай кайрымдуулук иштер менен алек болушу мүмкүн, бирок врачтар дагы болушу мүмкүн, ар кандай талантка ээ болгон, бирок алар дагы адамдын жанын куткара албайт. Жер титирөө учурунда, ар кандай кырсыктар же өрт сыяктуу табигый кырсыктар учурунда куткаруучу топ деп аталган ал коркунучка дуушар болуп турганда дагы адамдын жашоосун, жанын сактап калганга аракет кылат. Өздөрүнүн жанын тобокелге салышат. Бирок өзүнүн жанын бергенге чейин адамдарды сактап калганга чейин барышат. Анткени бир адамдын өмүрү бүт дүйнөдөн дагы артык болгондуктан, баалуу болгондуктан, бул дүйнөдө көптөгөн иштер дагы аткарылышы мүмкүн, бирок ошол иштердин ичинен эң маанилүүсү бул адамдын жаны куткарылгандыгы. Мен кече телевизордо кокусунан бир программаны көрүп калдым. Ал жакта экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Америка менен Япониянын ортосундагы согуш учурунда белгилүү бир дөңсөөнүн үстүндө Америка армиясы менен Япония армиясынын ортосундагы болгон салгылашуу тууралуу чыныгы окуянын негизинде тасма тартылган экен. Бирок алардын арасында бир аскер дарыгери бар эле. Американын аскер дарыгери. Ал жада калса ок атууну дагы билбеген адам элек. Армияда ал дарыгерди тоготпой, жада калса шылдыңдап да келишкен. Согуш маалында ал фронтко барып, өзүнүн көптөгөн сайыздаштарынын каны төгүлүп жатканда, жарадар болуп, колдорунан айрылып, бутунан айрылып, кесилген, атылган адамдарды сактап алат. Ошол дарыгер бирөө жалгыз 75 адамды куткарып алат. Бул чыныгы болгон окуя. Албетте, өзү дагы көп жолу кыйынчылыкта калган, өлүп калганга чейин барган, бирок анын максаты өлүп бара жаткан сайыздаштарын куткарып калыш үчүн ошол максатка умтулуу менен өзү коркпостон ошого умтулган элек. Ошол учурда ок жаагандай, бомбалар түшүп жаткан учурда жарадар болгон бардык аскерлер жерде жатканын көрөт дагы. Аскерлер ушунчалык көп болгондуктан аңдын ортосунда калганда ошол аскерлерди сактап калыш үчүн көптөгөн бул дарыгер аскер өлүп бара жаткан аскерлерди, оорукчан жарадар болуп калган аскерлерди сактап калыш үчүн ушунчалык кайраттуулук менен анан аларды байлап ошол жардан түшүш үчүн ал өзүнүн дагы тиги аскердин дагы жанын сактап калыш үчүн аларды жип менен байлап коопсуз жерлерге түшүрүп жаткан учурун байкадым. Бир адамды куткарып коюп, кайрадан Кудайым, дагы бирөөнү куткарганга мага жардам бер деп сыйынып жаткан учуру да бар. Дагы бирөөнү сактады. Кудайым, дагы бирөөнү сактаганга жардам бер деп дагы бирөөнү куткарып калды. Ошону менен жыйынтыгында 75 жарадар аскерди сактап калат.
ошол ошол көрүнүш өтө таасирдүү жана жүрөктү элжиреткен нерсе болду. Анан ошол дарыгер аскердин чөнтөгүндө дайыма ыйык жазуу жүргөн экен. Аскерлерди жарадарлардын ары бери ташып жаткан учурда ал ыйык жазуу китебин жоготуп алат дагы, менин китебим каяка кетти деп байкуш ар жакты бери жакты карап издей баштаган болот. Анан аны көргөн командири ошол дарыгер аскер ушунчалык жакшы иштерди аткарып жаткандыгын байкайт дагы, командир атайын барат дагы, анан ошол ыйык жазуусун таап ага тапшырып берет. Кыйынчылык болгон сайын ошол дарыгер аскер ушунчалык сыйынып жаткандыгы менен башкалардан айырмаланган. Ошол тасманы көрүп отуруп, биз дагы өлүп бара жаткан көптөгөн адамдарды куткарыш үчүн ишти аткарабыз. Эгерде ошолорду адамдарды жөн эле калтырып кое турган болсок, анда алар өлүп калат. Өлүп бара жаткан адам эч нерсе кыла албайт. Бул дарыгер аскер дагы аны жонуна көтөрүп алып, коопсуз жерлерге алып барып, ошол аңдан, өйдө жардан аңды көздөй аскерлер улам түшүп бара жаткан элдин баары бул ким деп сурашат. Анан кийин ошол дарыгер аскер да тирүү бойдон өз жерине кайтып келет дагы, ал ушунчалык урматка, кубанычка ээ болот. 90 жашка чейин жашап, анан бул дүйнөдө көз жумган деп ошол кинонун акырында айтылат экен. Биз бул дүйнөдө аткара турган ишибиз, максатыбыз бул дүйнөнүн адамдарын 70-80 жылынан сактап калыш үчүн эмес, түбөлүк тозокко бара жаткан адамдарды куткарып калып, түбөлүк бейишке бара турган эл кылып, албетте аны аткара турган Кудай өзү. Биз ээ болгон улуу куткарылуу ушунчалык баалуу болгондуктан башка адамдардын куткарылуусу дагы андан дагы улуу экендигин биз жакшы түшүнүшүбүз керекпиз. Бирок куткарылууга ээ болгон адам өзүнү улуу куткарылуусу канчалык баалуу, кымбат экендигин билбегендиктен ал бат эле унутуп калышы мүмкүн. Анан ишеним жашоосунда тил алчаак болгондун ордуна ал тил албастыкка көп баш ийип жашап калат. Же болбосо бул дүйнөнүн жашоосуна дененин каалоолорун аткарып жашап калышы мүмкүн. Кудайдын астында тактыктуу эмес жашоого умтулушу мүмкүн. Ошол себептер менен адам өзүнүн ээ болгон куткарылуусу канчалык баалуу экендигин биле турган болсо, ар бир куткарылган адамды көргөндө ал ушунчалык кубанат, сүйүнөт. Кудай дагы бир адамды куткарганга жардам бер деп ал Кудайга кайрылып, жалынып суранган болот. Өлүмдүн аягына чейин ошол ишти аткарышы керек. Ошол себептер менен куткарылган адам башка адамдарды куткарып алышы үчүн менин колумдан келе турган нерсе эмне экендигин ар дайым ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Менин колумдан эч нерсе келбесе дагы биз биримдикте бардыгын аткара алабыз. Эфестиктер 3-бөлүм 20-аятта биздин ичибизде күч менен аракеттенип жаткан Кудай сураганыбыздан дагы, же болбосо ойлогонубуздан дагы артык кыла ала турган Кудай. Мен эч нерсе кыла албайм, бирок биз биримдикте бир нерсени аткара алабыз. Мисалы үчүн, душмандарга каршы согушка чыгыш үчүн бир эле аскер кантип согушмак элек? Көптөгөн аскерлер биримдикте бир ой менен, бир максат үчүн умтулганда гана жеңишке жетишет. Биз биринчиден куткарылууга ээ болгон бир туугандардын бардыгы Кудайдын кошуун аскерлерибиз. Ошондуктан Кудай дайыма биз тарапта болот дагы бизге жардам берет. Израиль элинин тарыхын карап көрө турган болсок, Израиль эли дайыма душмандар менен салгылашып келген учурда Кудай айтат: бирөөңөр эле миңди кубалайсыңар, анткени Кудай Теңириң өзү айткандай силер үчүн күрөшөт. Кудай Израиль эли менен чогуу болгондо бир дагы душман Израилге каршы чыга алган эмес эле. Душман канчалык күчтүү мамлекет болгон күндө дагы эч качан Израилди жеңип чыга алышкан эмес эле. Дөт падыша дагы Голиафты жеңип алыш үчүн
Кудай дөт менен чогуу болгондугу үчүн аны дагы жеңип алат, жеңишке жеткирткен. Байыркы келишимдеги бүт болуп өткөн окуялардын бардыгы жаңы келишимде куткарылган адамдарга кандайча таасирин тийгизет, ошонун бардыгы алдын ала чагылдырылган. Биз азыркы учурда шайтандын бийлигине каршы согушуп келебиз. Бирок бир гана Кудайдын күчүнө таянган учурда, Кудайга ишенген учурда, Кудайдын астында тил алчаак болгон учурда гана Кудай бизге жардамын берет. Куткарылган адам Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашап жаткан учурда согушта өлүп бара жаткан аскерлер, жарадар адамдарды буттары кесилип, колдору кесилип, же болбосо бир көзүнөн айрылып, ар кандай түрлүү жарадар аскерлер 75 аскер катар менен ооруканада тизилип жатышат. Ооруканада аларга кам көрүп, оорусунан айыктырганга, анан үй бүлөсүнө жардам бергенге, үйлөрүнө кайтып барганга жардамын беришкен. Ошол тасмада дагы бир жолу көрсөтүлөт. Биз дагы куткарылган адамдардын жашоосундагы жаралар өтө көп. Лука 10-бөлүмдү карай турган болсок, Иерусалимден Жирихо шаарына бара жаткан жүйүт каракчылардын колуна түшүп калат дагы, анан кийин аны сабап салышат да араң жан кылып таштап кетишет. Бирок самариялык жакшы адам ошол адамды көрүп калат дагы, өлүп бара жаткан адамды сактап калган, куткарып калган самариялык адам бул Ыйса Машаякты билдирет. Андан кийин жараттарына май менен шарап сыйпап таңат. Май менен шарап бул ыйык рухту билдирет. Андан кийин аны эшегине мингизип алып, мейманканага алып барат. Мейманканада анын жаралары өтө көп болгондуктан мейманканада ал жашап, эми жараттарынан айыгышы керек болот. Самариялык жакшы адам ошол мейманкананын ээсине кайрылып айтат: мен барып кайрадан кайтып келем. Анан 2 динарий алып чыгат дагы анын ээсине берет. Бул кишини карап бер, эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенимде кайрадан төлөп берем деп. Ыйса Машаяк, бизди куткарып алган Машаяк, кетип кайрадан келем деген өз убадасын берген. Мейманкана бул куткарылган адамдар чогуу бириккен жыйынды билдирет. Мейманкананын ээси бул ыйык рухту билдирет. Ыйык рух ар дайым адамдарды жыйынга чакырып, адамдардын жараттарынан айыктырат. Кылмыштардын жана күнөөлөрдүн айынан өлгөн адамдардын жанын куткарат. Андан сырткары экинчи иш, руханий жашоодо жакшы ийгиликтерге жетишип жашашыбыз үчүн жардам берет. Ар дайым ошол 2 иш аткарылыш үчүн Машаякчынын жашоодогу эң негизги максат деп айтсак болот. 1 Петр китебин чогуу ачалы. Петр жазган 1 китеп, 1 бөлүм, Петрдин 1 китеби 1 бөлүм 8 аят. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр да ага көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Петрдин жазган 1 каты бул жогорудан төрөлгөн, же болбосо куткарылган адамдарга жазылган китеп болуп саналат. Силер Ыйсаны көрбөсөңөр дагы аны сүйөсүңөр. Биз дагы Ыйсаны көрө элекпиз, көргөн эмеспиз. Бирок биз
аны канчалык сүйөбүз. Бизди ал биринчиден сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Биз азыр дагы көрө алган жокпуз, бирок сөз аркылуу аны сүйөбүз. Сөз аркылуу анын ырайымын түшүнөбүз. Биринчи Жакан 4-бөлүм 19-аятта жазылгандай, ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз дагы аны сүйөбүз. Мени сүйгөндүгү жөнүндө жазууда айтылат. Бул ыйык жазуунун эң негизги маңызы болуп саналган бул Кудайдын мага болгон сүйүүсү деп айтылат. Канчалаган күнөөкөр адам болбосун, аны Кудай аяп куткара алат, кечире алат. Аны көрбөсөңөр дагы сүйөсүңөр, азыр дагы ага көрбөй туруп, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Куткарылган адамдарга сөз менен жеткире алгыс кубаныч болот. Сөз менен жеткире албай турган, сөз менен түшүндүрүп бере албай турган кубанычка ээбиз. Анан кандайча биз жүрөгүбүз менен кабыл алган ошол куткарылуу кандайча түшүндүрө алабыз, сөз менен жеткире алабызбы? Даңктоо ырларын карап көрө турган болсок, асманды түрмөк кылып, же болбосо деңизди сыя кылып колдонсок, асман түрмөк болуп, деңиз сыя катары колдонулса дагы, аларга кантип Кудайдын сүйүүсүн калтырууга мүмкүн? Анда жаза турган ручка кандай болушу керек, канчалык чоң болушу керек? Кудайдын бардык сүйүүсүн жаза албайсың. Бул аша чапкандык эмес, бул чыныгы факт болуп саналат. Ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубанычка ээ болуп жатасыңар. Кубаныч жөн эле кубаныч эмес, биздин сөз менен жеткире алгыс даңктуу кубаныч. Кээ бир учурда биз бирөөдөн белек алганда өтө кубанабыз. Кээ бир адам өтө даамдуу тамак жегенде, тамактын артынан жакшы даамдуу кофени ичип койсо, мен бактылуумун деп айтат. Ал бактылуумун деген сөз өтө жакшы сөз. Мен деле жакшы тамактанганда отурам дагы, андан кийин жада калса мен президентке дагы ичим күйбөйт деп айтам. Эмне үчүн? Анткени ал дененин каалоосун биз канааттандыргандыгыбыз үчүн бир аз убактылуу гана кубанычка бөлөнүшүбүз керекпиз. Ал бир аз убакыттан кийин өчүп калышы мүмкүн. Бирок Кудайдын ырайымын ойлоп көрө турган болсок, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч. Сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Ышая 61-бөлүм 10-аятта: менин жаным Кудайым менен кубанат, анткени ал мага куткаруу чапанын кийгизди, чындыктын кийимин кийинтти. Менин жаным Кудайым менен кубанат. Жаман, ыпылас болгон күнөөлөрүмдүн бардыгын жууп салды дагы, тазалап салды дагы, мага куткаруу чапанын кийгизди. Даңктуу кубанычка ээ кылдырды. Силер да кубанычка ээ болдуңуздарбы? Чынында эле кубанычка ээсиздерби? 1 Тессалоникалыктар 5-бөлүмдө айтылат: дайыма кубангыла деп. Дайыма кубангыла. Филиппиликтер 4-бөлүмдө Рим жеринде түрмөдө жаткан элчи Павыл филиппиликтерге өз катын жазып жатып айтат: мен силерге айтарым, Теңир менен кубангыла, дагы да айтам, кубангыла. Кубангыла. Дагы бир жолу айтам, кубангыла. Элчи Павыл жакшы кабарды таркаткандыгы үчүн аны кармап алышып, сабап, чынжыр менен колдорун бардыгын байлап коюп тургандан кийин түрмөнүн түпкүрүнө түшүрүп коюшат. Жакып 5-бөлүмдө
Ким кубанып жатса, ал Кудайды даңктап ырдасын. Адам качан даңктайт? Кубанган учурда. Күнөөлөрдөн мени айыктырган Кудайым менен кубанам деп. Мен дагы ошол нерсени эстесем дайыма бийлегим эле келип турат. Ушунчалык кубангандыктан жада калса бийлеп жибергим келет. Ишенимиңердин жыйынтыгында жаныңар куткарылуусуна ээ болдуңар. Ошол улуу ырайым, кубаныч бул биздин руханий жашообуздагы эң керектелүүчү күч болуп саналат. Эгерде ошол кубаныч муздап кала турган болсо, мисалы үчүн жакшы бара жаткан автомобиль газы же болбосо бензини түгөнүп кала турган болсо, ал машина ордунан жүрө дагы албай калат. Биздин жүрөгүбүздөгү болгон Кудайга ыраазычылык жана кубанычты ар дайым биз кубаттап турушубуз керекпиз. Кедей болсок дагы, башкалар бизди тоготпой калса дагы, алсыз болуп көрүнсөк дагы, денебиз ооруга чалдыккан күндө дагы, куткарылууга ээ болуп, руханий жашоо менен жашап жаткан учурда, мисалы үчүн врач бир адамга сиз өмүрүңүздө жашаганга бир нече күн калды деп айта турган болсо, албетте ал адам кайгырат. Бир жолу мен Асан деп аталган ооруканада болгон окуя эле. Биздин бир тууган күтүлбөгөн жерден бир катуу ооруга, айыкпай турган ооруга чалдыгат дагы. Андан кийин дарыгер ага айтат, сиз бир нече эле жашай турган күнүңүз калды деп. Анын аялы жана туугандары бардыгы чогуу отурганда мен дагы аны көргөнү барганмын. Бир нече күндөн кийин өлөсүң деп айткан бир тууган бети кубарып, анан сүйүүнү менен айтат, мен бир нече күндөн кийин Теңирдин алдында барам. Мен өлүмдөн да коркпойм, кайгырбайм дагы. Бирок менин кайгырган нерсем тиги бир шаарда жашап жаткан менин кичүү уулум куткарылбагандыктан ошого кайгырам дейт. Өлгөнгө чейин ошол баламдын куткарылганын көрүп кетсем ушунчалык кубанат элем дейт. Чынында эле өзү айткандай 2-3 күндөн кийин ал бул дүйнөнү таштап кете берди. Куткарылган адам өлүмдөн коркобу? Өтө көп жыл мурун болгон окуя. АКШнын деңиз флотунун кемеси Түндүк Кореяга Чыңыш деңизин барымтага алат. АКШнын деңиз флотунан бир нече адам бортко барышат дагы. Андан кийин чынында бир нече айдан кийин кайра кайтып келишет. Ал жерге баргандан кийин жазган бир кичинекей китеп бар эле. Аны америкалык офицер жазган эле. Менимче ал адам машаякчы болуш керек эле. Эми аны Түндүк Кореянын армиясы суракка алып барышканда, эртең өлүм жазасына тартыласың деп айтышат. Сени эртең атып салышат. Ошону укканда ал өз жерине кайтып келет дагы, анан кесиптештерине, союздаштарына айтат, эртең мен Теңирге жолугам. Эмне деп сүйлөп жатасың? Мен Теңир менен жолукканы барам эртең. Мен өлсөм, бир нече убакыттан кийин, мынча бир нече сааттан кийин, бир нече мүнөттөн кийин мен Теңирдин алдында барам деп. Анан кийин өзүнүн керебетине барып, ойлонбостон, кайгырбастан эле уктап калат. Өлө тургандыгын билсе, кантип эле ал коркпой калат. Жакып китебинде карай турган болсо, кечиресиздер, элчилердин иштери китебинде жазылат. 12 элчинин ичинен эң биринчи болуп Жакып биринчилерден болуп өлгөн. Анын башын кесип өлтүрүшкөн. Эми экинчиден Петерди өлтүрөбүз деп кол салышкан. Иерусалимдеги баштапкы
башчылардын бири Петерди кармап өлтүрөбүз деп пландашат. Бирок Петр албетте билет. Бир күн мурун, бир нече күн мурун Жакып өлгөндүгү жөнүндө. Ыйсанын шакирттеринин ичинен Петр, Жакып, Жакан, Андрей, Петр, Жакып, Жакан эң эле Ыйсанын жакын шакирттеринин бири эле. Алардын ичинен 12 шакирттин ичинен биринчилерден болуп өлүмгө дуушар болушкан. Петр ал билет дагы андан кийин эртең мен дагы өлөм деп. Ошол учурда Иерусалимдеги бардык бир туугандар чын жүрөктөн чогулуп сыйынып жаткан элек. Жакып өлдү, эми Петрдин дагы өлө турган убактысы келди. Петр уктап жаткан учурда периште келет дагы андан кийин аны ойготот. Анан ордунан чочуп ойгонуп кетет дагы, тур дегенде анын колу байланган чынжырлары чечиле баштайт. Анан түрмөнүн эшиктери бардыгы бирден, түрмөнүн ичиндеги 1, 2, 3 эшиктер ачылат дагы. Ошол жердеги түрмө сакчылары бар элек. Бирок алар сакчыларды дагы узак уйкуга салып койгон. Шак, шак, шак деп эшиктер ачылган элек. Периште аны колунан ээрчитип эшикке чыгарат. Петр ошол учурда түш көрүп жаткандай болот. Эшикке чыкканда периште жок болуп кетет. Ошондо Кудайым мага периште жиберип мени куткарып алган турбайбы деп Петр ошондо түшүнөт. Машаякчылар, куткарылган адамдар өлөсүң деп айткан учурда кандай акыбалда болот? Кайгырабы? Же көңүлү чөгүп отуруп алабы? Дүйнөнүн адамдары кайгырышат. Эмне үчүн? Анткени өлүм менен бардыгы бүтөт деп ойлошот. Мындан ары мен аткара турган иштерим дагы өтө көп эле, тапкан акчамды дагы коротушум керек эле, үй бүлөмдү дагы жакшы багышым керек эле. Эгерде ошонун баарын ойлоп көрө турган болсок, өлүмдөн албетте коркунуч пайда болот. Бирок куткарылган адамдардын аткара турган иши ушул күнгө чейин. Андан кийинкисине Кудай өзү жооптуу болот. 115 Забурда дагы айтылат. Теңирдин көз алдында өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат. Эмне үчүн кымбат? Анткени өлгөндөн кийин ошол адамга Кудай өзү бардык нерсесин эми бере турган күн келет. Мисалы үчүн атасы баласы үчүн бекитип койгон, жашырып койгон өзүнүн жакшы байлык болобу, бийлик болобу, ошонун бардыгын бергиси келет. Биз куткарылууга ээ болгон күндөн тарта биз ээ боло турган нерсенин бардыгын Кудай өзү даярдап койгон. Ошондуктан Теңирдин алдында адил адамдын өлүмү кымбат. Аян китеби 14-бөлүмдө дагы айтылат: Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Ооба деп ошондо рух айтат. Анткени алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат. Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Теңирдин ичинде өлгөн адамдар бактылуу. Ыйык рух ошондо дагы ооба, оомин деп жооп берет. Анткени алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат. Бул дүйнөдө биз ар кандай иштер менен алек болуп жашайбыз. Бирок өлгөндөн кийин куткарылган адамдар бардыгы ошол иштеринен эс алышат дагы анан өзүнүн тиешесин алыш үчүн Кудайдын астына барат. Даңкка ээ болуш үчүн. Мен дагы саякатка чыккан учурда, күтүлбөгөн учурда самолет солкулдай баштаган учурлар болот. Мен да жакшылап ойлоп көрө турган болсом, бир нече өлүп кала турган учурларым деле болгон. Ооруп өлүп калайын деген дагы учурум болгон. Самолетто же болбосо кемеде, поездде. Бир учурда деңизде бара жатып,
Анан кокустан эле толкундар өтө бийик көтөрүлө баштайт. Ошол учурда адамдар өтө кыйкырып, ыйлап, эмне кыларын билбей калышат. Анан тегерек чекени карап көрсөм, куткара турган жилет болот го, кийим. Анын баардыгы өзүнчө бир жерге топтолуп калыптыр. Эми ал дагы жок болсо болду, эми өлөбүз деген эле ой келди. Анан карап көрсөм, бир бурчта пластиктен жасалган канистр бар го, жана май куя турган. Ошол туруптур дагы. Анан аны көрүп, эгерде куткаруучу ошол жилет мага жетпей калса, жок дегенде ушуну канистрди кармап калайын деп даярданып, ушуга да карманып турайын деп өзүмдү даярдап турганмын. Бирок бактыма жараша баардыгы өтүп кетти. Өлүм деген нерсе бизге жакындаган сайын биз аябай деле коркпойбуз. Анткени биз биле турган нерсе, менин аткара турган ишим ушул жерге чейин эле турбайбы? Демек мен теңирге барам деген. Куткарылган адам өлүмдөн дагы коркпойт. Анткени сөз менен жеткире алгыс кубаныч менен кубанат. Кудай бизди куткарып алганын максаты бул дүйнөдө денең үчүн жакшы, бактылуу болуп жаша деп куткарып алган жок. Ый дагы жок, өкүрүк дагы жок, мошенниктер дагы жок, алдамчылар дагы жок, күнөө дагы жок. Бир гана Кудайга окшогон даңктуу адамдар чогуу боло турган бейишке барышыбыз үчүн бизди куткарып алган. Ошол бейишти бизге бериш үчүн Кудай куткарып алган. Ошондуктан биз сөз менен жеткире алгыс кубанычка ээ болгон адамдарбыз. Ошол кубанычты эч качан унутпашыбыз керек. Ал кубанычтан дагы башка кубанычты издесек болбойт. Куткарылган адамдар ошол кубаныч менен бөлөнүп, шаттанып жашашы керек. Эгерде куткарылган адам кайра эле бул дүйнөнүн адамдарына көз артып жаша бере турган болсо, Кудайга жакпаган нерсе болот. Бул дүйнөнүн адамдарын карап биз аяоо сезим менен карашыбыз керекпиз. Анткени тойго союлуш үчүн чочко болобу, кой болобу, аны өтө жакшы багышат, семиртишет. Аны өтө жакшы багышат. Чочколор деле ошондой көп нерсени жейт, уктайт, анан кайра эле жей беришет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал дагы союлуучу жаныбар. Бул дүйнөдө ушунчалык жакшы жашоо менен жашап жаткан адамдар, мени кечирип коюңуздар, бирок союла турган чочколорго эле окшоштор. Бирок Айып китебинде айтылат, күндөрүн бактылуу өткөрүшөт да, өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет деп. Лука 16-бөлүмдө дагы айтылат, күн сайын ар кандай шаан шөкөткө бөлөнүп, жакшы үйдө жакшы кийимдерди кийип, күн сайын майрам өткөрүп жаткан бай адам болот. Ал адам дагы өлгөн. Өлгөн учурунда дагы ал ой жаным деп анан көз жумат. Бай адам өлгөн учурда аны салтанаттуу түрдө аны менен коштошуу аземи дагы албетте болуп өтөт. Андан кийин жыйынтыгында эстелик ташын дагы орнотот. Бирок ал өлгөндөн кийин анын жаны каяка барат? Өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде барып түшөт. Бирок биз анын жыйынтыгы эмне менен бүтө тургандыгын жакшы билебиз. Биз ээ болгон куткарылуу жөнүндө дагы ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. Кайра эле окшош тема болуп атат деп ойлошуңуздар мүмкүн. Ой, кайра эле укпадык беле, кайра эле уга беришибиз керекпизби десеңиздер, мен кайта айтат элем, ооба, угушуңуздар керек. Анткени биринчи жолу угуп жаткан адамдар дагы бар. Куткарылган адам болгон күндө деле кайрадан кайталап угушу керек. Куткарылдык деген сөздүн мааниси биз чоң белекке ээ болдук. Ал жөнөкөй эле белек эмес, бил комплект менен берилген комплект деп айтылганбыз. Белек куткарылдык, күнөөлөрүбүз кечирилди, акталдык.
күнөөлөрүбүздүн азабынан өлгөн жаныбызды тирилтти. Түбөлүк өмүргө ээ болдук, жогорудан төрөлдүк. Кудайдын балдары болуп төрөлдүк. Андан кийин Кудайдын балдары болдук. Кудайдын мураскорлору болдук. Анан ыйык рухка ээ болдук. Ошол маанилүү нерселерди дагы эсептей турган болсок, 8 нерсе болот. Ошонун баардыгын бир эле ирет алдык, өз алдынча алган жокпуз, өз-өзүнчө. Кудайдын балдары болдук деген сөз, ошол жөнүндө азыр мен силерге кайталап айтып келе жатам. Кудайдын балдары болдук деп Жакан 1-бөлүм 12 аятта аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Аны бийлик деп айтабыз. Эмне үчүн Кудайдын балдары болгонубуз бул бийлик болуп саналат. Мисалы үчүн, падышанын баласы болуп төрөлгөн болсо, албетте ал канзада болот. Өзгөчө артыкчылыкка ээ болот. Биз Кудайдын балдары болгонубуз дагы биз үчүн өзгөчө артыкчылык, өзгөчөлүк болуп саналат. Бул биз үчүн чоң даңк дагы болуп саналат. Кудайдан кийин эле күчкө ээ болгон периштелер деп айтканбыз. Периштелер дагы алар өтө чоң күчкө дагы ээ, бирок периштелер эч качан Кудайдын балдары боло алышпайт. Кудайдын колуктусу боло алышпайт периштелер. Люцифер деп аталган периште Кудай менен тең элемдеп отуруп, бул дүйнөгө кубаланып жиберилген ал шайтан. Шайтан эле болбостон, шайтан менен чогуу анын жиндери дагы бар. Алар бул дүйнөдө азыр дагы бар. Ошол бузулган шайтан жана анын жиндери үчүн Матай 25-бөлүм 41 аятта айтылат: каргышка калгандар, менин жанымдан кеткиле. Шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Шайтан жанын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк тозокко, түбөлүк отко түшкүлө. Куткарылбаган адамдардын бара турган жери ошол түбөлүк от. Периште дагы бир жолу бузула турган болсо, ошону менен бүтөт. Алар кайрадан тобо кыла алышпайт. Күнөөлөрү кечирилип, кайрадан куткарылууга ээ боло турган андай жол жок. Эмне үчүн? Анткени кул бир жолу ката кетирсе, аны кубалап жиберет. Бирок атасы, баласы күнөө кетирген болсо, аны урушат, бирок кайрадан кабыл алат өзүнө. Адам баласы күнөө кетиргендиги үчүн Кудайдын астында күнөөкөр катары ар кандай ооруга чалдыгып, күнөө кетирип, күнөөлөргө байланып жашаган учурда дагы Кудай сен күнөөкөрсүң деп бизди түбөлүккө таштап койгон жок. Тескерисинче, Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Аны айкаш-чыгачка чейин берди. Андан дагы артык Кудайдын сүйүүсү жок. Мисалы үчүн, бир өтө бай адам бар деп элестетели. Дүйнө жүзүндөгү болгон байлыгынын баардыгы ошол адамга таандык. Бирок ошол адамдын бир эле жалгыз уулу бар. Ошол болгон ашып ташкан байлыгын барктайбы, ал маанилүүбү, же жалгыз болгон баласы маанилүү? Албетте, баласы кымбат. Анткени ал баласында анын өмүрү агат. Ошол жалгыз уулу өлгөндүн ордуна атасы мен өлсөм деп өзүнүн жанын бергенге чейин даяр болот. Ошондой эле Кудай өзүнүн жалгыз уулун көптөгөн адамдарды куткарып алышы үчүн абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Ким үчүн? Мен үчүн жана сиздер үчүн. Бул дүйнөдө эч ким болбосо дагы, эгерде сиз жалгыз бул дүйнөдө жашай турган болсоңуз дагы, Ыйса мени, же болбосо сизди куткарыш үчүн сөзсүз түрдө бул дүйнөгө келмек.
Эмне үчүн? Анткени Кудайдын көз карашында бир адамдын жаны ушунчалык баалуу, кымбат болгондуктан, бирок адамдар аны түшүнбөгөндүктөн ушундай улуу куткарылууну баркташпайт деп айтылат. Андан сырткары 1-Жакан 3-бөлүм 1-аятта мына карагылачы, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн, Кудайдын балдары болушубуз үчүн бизге кандай сүйүүнү көрсөттү? Бизге кандай сүйүүнү көрсөттү? Ал сүйүү канчалык улуу, керемет экендигин, канчалык таң калыштуу сүйүү экендигин биз билишибиз үчүн бизди өзүнүн балдары кылып алды. Душман болуп жашаган бизди, ыплас болгон күнөөкөрлөрдү, куртка окшогон адамдын жашоосун көрүп, бизди бардык күнөөдөн тазалады, жууп салды дагы бизди өзүнүн балдары кылып алды. Эмне үчүн? Анткени Кудай бизди биринчилерден сүйгөндүктөн, андан башка жооп жок. Кандайча түшүндүрүп бере аласыздар? Сүйөм деп айтса, андан башка жооп болобу? Биз Кудайдын балдары болдук деген нерсени эч качан унутпашыңыздар керек. Эмне үчүн бул сөздөрдү кайталап айтып келе жатам? Анткени адамдар бат эле унутуп коет. Унутуп койгон учурда көйгөйлөр жаралышы мүмкүн. Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүмдү чоң ачалы. Еврейлерге жазылган кат 1-бөлүм 14-аят. Чоң окуйлу. Периштелердин баары куткарылууну мураска алуучуларга кызмат кылуу үчүн Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана эмеспи? Бардык периштелер. Даниил китеби, Аян китебин карап көрө турган болсок, периштелер өтө көп. Кудайдын арабалары миңдеген, сан жеткис. Ошол периштелердин бардыгы Теңир тарабынан жиберилген кызмат кылуучу рухтар гана. Кызмат кылыш үчүн чакырылган рухтар. Мураска алчулар, куткарылууну мураска алчуларга кызмат кылыш үчүн чакырып алган периштелер. Куткарылган адамдар үчүн. Куткарылган адамдарга кызмат кылгыла деп Кудай периштелерди жиберген. Ыйса Машаяк өзүнүн сөзүндө айтат: бул кичинелердин бирин да кордобогула, анткени алардын асмандагы периштелери атамдын жүзүн дайыма көрүп турат. Кудайдын көптөгөн арабалары миңдеп саналат. Элчи Петр өлөйүн деген учурунда түрмөдөн аны периште куткарып алат. Анан куткарылган адамдардын бардыгы Иерусалимде бир үйдө чогулуп 120 адам. Жакандын апасы өтө бай адам болгон сыяктуудай 120 адам бата турган чоң үйгө ээ болгон. Ошол үйдүн ичинде сыйын отурганда такылдатат. Анан кичинекей кыз эшикке чыкканда мен Петрмин деп жооп берет. Петрдин үнү, бирок алар өтө корккондуктан эшикти дагы ачпайт. Элчи Петр келди деп тиги кыз элдерге айткан учурда кандайча Петр түрмөдө отурат. Ал түрмөдө кантип келмегиле? Өздөрү сыйынып отуруп дагы анан Петрдин үнү кулатат дегенде ишене алышкан эмес. Петрдин периштеси келген окшойт деп ойлоп калышкан. Анан кайрадан такылдатат. Анан ошондо эшик ачылат дагы анан Петр кирип келет. Чынында эле периште бар. Мындай сүрөт көрдүңүздөр беле? Тоонун астынан ушунчалык суу шаркырап агып жаткан дарыя. Анан ошол дарыянын үстүндө бир көпүрө бар.
көпүрөгө өтө көп жыл болгондуктан, эски болгондуктан кулап бара жаткан көпүрө, жыгачтан жасалган көпүрө. Дарыя агып жаткандын үстүнөн көпүрө, эски көпүрө кулап бара жаткан, ошол көпүрөнүн үстүнөн кичинекей бала бара жаткан болот. Ошол баланын колунан периште кармап турат. Баланын көзүнө периште көрүнбөйт, бирок периште аны кармап бара жаткан болот. Өтө жакшы сүрөт. Ошол сүрөттү мага бирөө сатып берип койсо өтө жакшы болмок. Көргөнү көргөн, бирок сатып ала элекмин. Бизди ар дайым коргогон, бизге жардам берген периште бар экендигин билишибиз керекпиз. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин биздин коргоочубуз болот. Куткарылган, бейишке бара турган адамдардын бардыгына кызмат кыл деп периштелер жиберилген. Периштелер, биз чынында периштелерден дагы өйдө турган адамдарбыз. Еврейлерге жазылган кат, дагы бир жерде ачабыз. Еврейлерге жазылган кат, 2 бөлүм, 3 аят. Ушундай улуу куткарылууну барк албай койсок, анда биз жазадан кантип качып кутулабыз? Ушундай улуу куткарылуу деп айтып башталып, ага чейинки мазмундарды карай турган болсок, периштелер жөнүндө айтат. Байыркы Израиль элинде дагы, анан жаңы келишимде колосалыктардын арасында дагы периштелерге табынган адамдар болгондуктан, кожоюну, ээси кулга кантип кызмат кылат? Кожоюну колдун астына келип алып, тизелеп кызмат кылган нерсе барбы? Жок. Периштелер дагы өтө бийик, күчтүү турат, бирок биз куткарылган адамдар периштелерден дагы жогору турабыз. Еврейлер 1-2 бөлүмдөрдө Машаяк периштелерден дагы бийик экендигин түшүндүрүп айтылган сөздөр. Еврейлерге жазылган кат, 2 бөлүм. Еврейлерге жазылган кат, 2 бөлүм, 6 аяттан баштап окуп берейин. Еврейлерге 2:6. Бирөө бир жерде мындай деп күбөлөндүргөн экен: сен унутпагындай адам ким? Өзүң келип тургудай адам баласы ким? Сен аны периштелердин алдында бир аз убакытка эле басынттың. Ага урмат менен атак даңкты таажы кылып кийгиздиң. Бул жерде карасак, бирөө бир жерде мындай деп күбөлөндүргөн. Айып дагы ошол сөздөрдү айткан, Дөөт дагы ошол жөнүндө айткан. Айып эмне деп айткан? Айып 7 бөлүм 17 аятта. Кудай, сен ушунчалык баалагыдай, көңүл бургудай адам баласы деген ким? Дөөт дагы айтат: сен унутпагыдай адам ким? Забур китеби 8 бөлүмдө Кудай, өзүң келип тургудай адам баласы ким? Ушунчалык ал жөнүндө ойлойсуңбу? 143 Забурда дагы 3-4 аяттарда: Теңирим, сен көңүл бургудай адам баласы ким? Адам жөнүндө ойлогудай адам ким? Адам ал желдей, анын күндөрү өтүп кетчү көлөкөдөй. Эгерде анын денесин гана ойлой турган болсок, денеси жаныбарлардан эч кандай айырмаланбайт. Жада калса, адамдардан дагы сонун жашаган жаныбарлар тескерисинче өтө көп. Дүйнө жүзүнүн үстүнөн каалашынча учуп жүргөн
канаттууларды карасаңыздар, бүркүттөрдү карасаңыздар, деңиздер, океандардын үстүнөн ичинде жашаган түрлүү балыктар, миңдеген жыл бою жашаган жаныбарлар бар. Ошолорду карап салыштырып көрө турган болсоңуздар, алар адамдар ал жаныбарлардан эмнеси менен айырмаланат? Эгерде адамдын ичинде анын руху болбосо, адам жаныбарлардан эч нерсеси менен айырмаланбай эле калмак. Сен унутпагыдай адам ким? Адам жөнүндө ойлогудай адам ким? Сен көңүл бургудай адам баласы ким? Өзүңдүн жалгыз уулуңду жибергенге чейин, куткарып алганга чейин барган адам баласы негизи ким? Ыйык жазууда жооп жазылат. Иврейлерге 2 бөлүм 9 аятта: бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Ыйсанын өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди. Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген. Ал алардын куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылышы керек эле. Бул аяттарды карасаңыздар, кандайча жазылган? Бул аяттарда жооп жазылат. Биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Ыйса периштелерден дагы жогору турган. Периштелерден өйдө турган бул Кудай өзү. Ыйса Кудай өзү. Филиппиликтер 2 бөлүмдө ошол асмандагы тактысын таштап, кул кейпин кийип, адамдын сырткы көрүнүшү бойдон калып, өзүн басынтып өлгөнгө чейин тил алчак болгон эле. Периштелерден бийик турган Ыйса периштелерден убактылуу ылдый болду. Бир аз убакытка эле басынтылган 33 жылга адам болуп, кайрадан тирилген Ыйса Машаяк Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди. Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди. Эмне үчүн ал ишке барды? Күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн. Кудайдын астындагы бийик даңкка, бийликке алып келиш үчүн. Ошол өлүмгө байланыш болгон бардык шылдыңга ээ болду. Эмне үчүн? Адамдар үчүн, мен үчүн, сиздер үчүн. Ойлонуп көрө аласыздарбы ошону? Элестетип көрө аласыздарбы? Биздин акылыбыз менен аны элестетүүгө дагы, ойлонуу дагы мүмкүн эмес. Бирок ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Кудай эмнеге ушунчалык сүйүүсү менен сүйдү? Мен үчүн эмне үчүн ушунчалык улуу ырайымын берди? Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген. Сөз боюнча бул дүйнөнү жараткан. Сөзү менен бул дүйнөнү башкарып келет. Бүт дүйнөнү башкарып келген Кудай өзү аткаргысы келген иши бар. Бардык көптөгөн балдарын даңкка жетелеп келиш үчүн. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген.
алардын куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылыш керек элек. Ыйса ээ болгон даңкка биз дагы ээ болушубуз үчүн, Кудайдын көптөгөн балдары даңкка ээ болушу үчүн ушул иш аткарылган. Куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилең кылыш керек эле. Адам болуп өлгөн Ыйса көптөгөн Кудайдын балдарын жеткилең кылыш үчүн бизди куткара алганынын негизги максаты эмнеде? Кудай менен Кудайдын алдында биз даңкка ээ болушубуз үчүн эле. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай маанилүү сөздү айтып жатсам, уктап жаткан адамдар да бар. Эмне дейсиз, пастор? Деп ойгоно калышат. Ошондуктан көзү жумуп деле укса болот, бирок көзүңүздөрдү ачып уксаңыздар, андан жакшы болот. Андан дагы жакшы болот. Бул өтө керемет сөздөр. Ушул сөздү уккан сайын, окуган сайын менин жүрөгүм ушунчалык кубанычка толот. Жада калса сиздерге кандай сөздөр менен жеткиришимди дагы билбей турам. Ошол улуу ырайымдын негизинде куткарылууга ээ болгон адамдарбыз, Кудайдын балдары болгон адамдарбыз. Эми Ыйсаякка окшоп Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн Кудай ошол куткарылуу ишин аткарган. Ыйса өзү дагы убактылуу периштелерден дагы ылдый басынтылган эле. Азыр дагы биз убактылуу бул дүйнөдө жашап жаткан учурда гана периштелерден ылдый басынтылганбыз. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудайдын падышачылыгына барганда периштелерден дагы жогору боло турган адамдарбыз. Ошол чындыкты эч качан унутпаңыздар. Ошол себептер менен куткарылган адамдар куткарылуудан кийин биздин жашообуз, биздин жаныбызды куткарып алган Теңир кантип эле биздин денибиздеги жашоого жардам бербей койсун. Жардам бербейм деп ал качан айтты эле? Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүмдү чогуу ачалы. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. 26 аят. Матай 6-бөлүм 26 аят. Асмандагы канаттууларды карагылачы, алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Асмандагы канаттууларды карагылачы. Асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Талаадагы лилия гүлдөрүн карагылачы. Кудай аларды сулуу кылып, кооз кылып кийинтет. Кудай жараткан бардык нерселерди Кудай өзү кам көрөт алар үчүн, аларды азыктандырат, кийинтирет. Жада калса канаттуулардагы өсүмдүктөр, чөптөр, гүлдөр бардыгын. Матай 10-бөлүм 30 аятта Кудай силердин башыңардагы чачыңарды дагы санап койгон. 2 таранчы дагы бир асариге сатылганын билбейсиңер. Бир асари бул эң эле аз акчанын саны. Мисал үчүн биздин акча менен айта турган болсок, 2 таранчы 10 тыйынга сатылабы. Эгерде Кудай аларга өз уруксатын бербесе, анда ал таранчылар дагы, чымчыктар дагы жөн эле өлө бербейт. Кулап кала беришпейт. Силердин чачыңар дагы саналуу. Кудай менин акыбалымды ушунчалык жакшы билет. Жада калса менин чачтарымды дагы санап койгон.
Мен өзүмдүн жашоомду жакшы билгенге караганда, менин бардык жашоомду билген Кудай өзү. Дайыма мени бардык нерсе менен камсыз кылат. Аны чынында билем. Чынында билишибиз керек биз. Матай 6-бөлүм 30-аятта бүгүн өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Силердин жашооңор эмне? Кудай бардыгын кантип эле бербей койсун? 32-аятта ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Эмнени ичебиз, эмнени жейбиз деп ойлонгон бул жетим балдар. Ата-энеси бар бала эмне үчүн түйшүк тартышы керек? Ата-энеси оку десе окушу керек. Жаман ишке барба десе барбашы керек. Ата-энеси муну кыл десе аны аткарышы керек. Калганынын бардыгына ата-энеси жооптуу болушат. Дүйнөнү жараткан Кудай өзү биз үчүн кам көрөт. Ошол Кудай биздин атабыз, билесиздерби? Силердин асмандагы атаңар. Силер мындайча сыйынгыла, асмандагы атабыз. Our Father in heaven. Менин атам, асмандагы менин атам. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөрчү. Асманды жана жерди жараткан биздин атабыз. Силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Бул сөзгө дагы ишенишиңер керек. Жаныңардын куткарылгандыгына ишенип туруп, анан биздин жашообузда бардык нерседе жардам берем деген Кудайга эмне үчүн ишенбейсиздер? Биздин Кудай өзүнүн балдары үчүн, биздин жаныбыз үчүн гана кам көрбөстөн, денебиздеги жашоодо дагы кам көрөт. Ар дайым бизге жардамын берет, коргойт, сактайт. Мындай сөздөр ыйык жазууда өтө көп жазылат. Еврейлерге жазылган китепте 13-бөлүмдө 5-6 аятта дүнүйөкөр болбогула, колуңарда болгонуна ыраазы болгула. Кудай бизге айтат, сени калтырбайм, сени таштабайм деп. Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Дүнүйөкөр болбогула, колуңарда эмне болсо ошого ыраазы болгула. Көп болобу, аз болобу, ошол Кудай берди деп ошого ыраазы болгула. Кудай өз сөзүндө айтат, мен сени калтырбайм, сени таштабайм деп. Теңир менин жардамчым. Теңирим менин бардык муктаж нерсемди билет дагы жардам берет. Же Кудай калпайт дагы. Жардам берем деп айтат отко. Мындай сөздөр ыйык жазууда өтө көп жазылат. Бирок биз жаныбыздын куткарылышы Кудайдын ырайымы аркылуу, ишенимиз аркылуу бир ирет аткарылды. Ошол улуу куткарылууну биз Кудайдан белек катары кабыл алдык. Бир эле ирет канчалык кымбат баалуу, кымбат белек болсо деле, ооба рахмат деп эле алып койсок, ошо менен бүтөт. Бирок куткарылгандан кийинки биздин жашообуз Кудайдын берген батасы, анын сыйлыгы, Кудайдын сөзүнө ишенип, тил алчак болгон учурда бардыгына ээ болобуз. Куткарылууга ырайым аркылуу ээ болдук. Ал эми Кудайдын бизге берген убадасы боюнча руханий жашообузда батага, сыйлыкка, ырайымга ээ болушубуз үчүн биздин аткарган ишибизге жараша болот. Ошондуктан
аткарышыбыз керекпиз. Ал жөнүндө дагы биз жакшылап түшүнүшүбүз керекпиз. 22 Забур 1-аятта Теңир менин кайтаруучум, андан кийин эмне деп айтылат? Мен эч нерсеге муктаж болбойм. Мени бага турган, мен үчүн кам көрө турган менин кайтаруучум. Кээ бир учурда жамандыктан мени сактай турган коргоочум, кайтаруучум. Мен эч качан коркпойм. Анткени менин кайтаруучум дайыма мени менен. Эч нерсеге муктаж болбойм деген сөз бардыгын Кудай өзү толтурат. Бай да кылат, кедей да кылат. Эгерде кедей боло турган болсом, кедей боло турган анын себептери болгон турбайбы деп ага дагы ыраазы болушубуз керекпиз. Эгерде адам өмүр бою бай боло турган болсо, эч бир нерсеге үйрөнө албайт. Анткени кедей болгон учурда Кудайга ыраазы болуу, Кудайдан бир нерсеге үйрөнүүгө үйрөнөт. Куткарылганга чейин мен өтө кедей жашоодо жашаганмын. Куткарылгандан кийин деле бир нече жыл өтө кыйын жашоодо жашап келгенмин. Үйлөнгөндө 2 балам төрөлгөндө дагы Мокпо шаарында 5 жыл бою жакшы кабарды таркатып жашаганмын. Ошол учурда кызматчылар айлык алат деп дагы ойлогон эмесмин. Анткени ыйык жазууда кызматчылар айлыкка иштеши керек деген бир жерде дагы сөз жазылбайт. Болсо болгонго ыраазы болуп жашачумун, жок болсо жок болгонуна дагы ыраазы болуп жашачумун. Анан балдарым бир аз чоңоюп калгандан кийин сүрөт тартыш үчүн альбом сатып беришим керек эле, бирок ошол альбомго дагы сатып алганга акчам да жок эле. Бирөөдөн карызга алсам, бир адам келип, эмне үчүн карыз болуп алып атасың деп мени урушту эле. Урушкандын ордуна жок дегенде акча берип койсо болмок эле. Бирок ошого дагы нааразы болгон жокмун. Бир дагы жолу түйшүк дагы тарткан эмесмин. Ошого дагы ыраазы болуп, кубанычка толгон учурларым көп болгон. Жакшылап карап көрсөм, ошол кедейчилик аркылуу Кудай мени көп нерсеге үйрөткөндүк экен. Кудайга таянганды үйрөткөн экен. Куткарылгандан кийин деле 7 жыл бою кайсыл жакта уктаганым дагы, эмне менен тамактанганымды дагы билбейм. Анан үйлөнбөй аягына чейин Кудай үчүн жашайм деген оюм бар эле, бирок ушунчалык кыйынчылыктар жаралгандыктан үйлөнгөнгө дуушар болдум. Анан аялыма кайрылып айттым: "Менин эмнемди жакшы көрүп келдиң, мага үйлөндүң" деп. Акчам бар беле, же күчүм бар беле, же кебетем бар беле деп. Бирок көп нерсеге үйрөндүм деп айтсам болот. Мен үчүн өтө жакшы, пайдалуу болду. Башынан баштап мен бир нерсеге муктаж болбосом, кемчиликтеримди билбесем, анда Кудайга таянуу эмне экендигин үйрөнбөйт болчумун. Элчи Павыл дагы көп жолу аны ташбаранга алышты, көп жолу ачкачылыкта, суукта, бир нече жолу аны түрмөгө камашкан, сабашкан эле. Ошол учурда элчи Павыл Кудайга таянуу жашоого үйрөнгөн эле. Азап кайгыда, кыйынчылыкта дагы Ыйса Машаяк бизди куткарып алган эле. Элчилер дагы азап кайгыда Кудайга таянуу менен жакшы кабарды таркатып келишкен эле. Элчи Павылда дагы кошумча анын денесинде бир тикенек бар эле, жара бар эле, оору бар эле. Анан Кудайга кайрылып 3 жолу суранат: "Ушул оорудан мени арылчы" дегенде Кудай: "Жок. Менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Эгерде ал оору жок болсо, текебирленип кетпесиң" деп Кудай айтат: "Менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот". Куугунтукка алынган учурда дагы ар дайым элчи Павыл ойлонуп келген: куугунтукталганыма жана кысымчылыкты башымдан өткөргөнүмө дагы ыраазымын. Анткени мен алсыз болгондо күчтүүмүн деп айткан. Анткени ошол кыйынчылыкта
кысымчылыкта, куугунтукта ошончолук Кудайга таянган эле. Бай адамдар куткарылууга ээ болуш үчүн дагы өтө кыйын. Куткарылган күндө дагы руханий жашоо менен жашаш үчүн өтө кыйын. Бардык эле бай адамдар андай боло бербейт. Ошондуктан акча канчалык колубузда болгон сайын ошончолук сергек болушубуз керекпиз. Элчи Павел айтат: жокчулукта да, молчулукта да жашай алдым. Бардыгына үйрөндүм. Ачкачылыкта да, токчулукка да, барга да, жокко да көнгөн адам болдум. Бай болсоң, аны Кудайга арнаганды үйрөн. Жок болсо, Кудайга ыраазы болуп жашаганды үйрөн. Кээ бир учурда Кудай бизди кедей кылат, кээ бир учурда бизди байытат, берген нерсесин кайра тартып алышы да мүмкүн. Ошол учурда адам кандай жашайт экен деп бизди текшерип көрүш үчүн дагы. Адамдын ишеними кандайча болот, ошону көрүш үчүн дагы. Ошондуктан куткарылгандан кийинки жашообуздагы Кудайдын убадасы бардыгы биздин ишенимибиз менен, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгондугубуз менен аткарылат. Тил алчаак болсок, ал убада дагы аткарылат. Забур китебин чогуу ачалы. Забур китеби 120-бөлүм. Байыркы келишим Забур китеби 120-бөлүм, 1-аят. Мен тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам кайдан келет? Жардам мага асман жерди жараткан Теңирден келет. Тоо тарапка көз чаптырам. Тоо тарапка көз чаптырам, мага жардам кайдан келет? Тоодон келбейт бизге жардам. Жардам мага асман менен жерди жараткан Теңирден келет. Асмандагы атамдан келет. Атам мага жардам берет. Өтө керемет сөздөр. 7-аят. Теңир сени ар кандай жамандыктан коргойт. Сенин жаныңды Теңир сактайт. Теңир азыр жана түбөлүккө сени чыкканыңда да, киргениңде да сактайт. 120-забур өтө кыска мазмун, бирок Кудай сени сактайт, Теңириң сактайт деген сөз 7 жолу кайталанып айтылат. 4-аятта Израилди сактоочу үргүлөбөйт да, уктабайт да. 7-аятта ар кандай жамандыктан коргойт. Сенин жаныңды Теңир сактайт. Азыр да түбөлүккө сени сактайт. Азыркы жашообузда дагы асман падышачылыкка барган күнгө чейин бизди түбөлүккө коргойт, сактайт. Теңир бизди сактоочу, коргоочу. Кудай өзү бизди коргосо, эмне үчүн биз түйшүк тартышыбыз керекпиз? Ойлонбогула. Түйшүк тартканыбыз бул ишенбестикке жатат. Эгерде бул сөзгө ишенсек, биз эмне үчүн Кудайдын сөзүнөн шек санашыбыз керекпиз? Жок. Кудай бизди өлгөнгө чейин калтырып коёбу? Жок. Жакан 17-бөлүмдө Ыйса Машаяк өлөрдүн астында сыйынат дагы айтат. Аларды өз ысымың үчүн сактадым. Ошолорду мага кимди тапшырган болсоң, аларды аягына чейин сактадым. Куткарылган адамдарды Ыйса аягына чейин сактайм деп айтат. Алардын ичинен бирөө Жүйүт Искариоттон сырткары өзүнүн шакирттерин да аягына чейин сактаган.
азыр дагы бизди коргоочу Теңир. Ышая китепти ачалы чогу. Ышая китеби 41-бөлүм. Ышая китеби 41-бөлүм, 10-аят. Ышая 41-бөлүм 10-аятты чогуу окуйлу. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Мен сени бекемдейм, сага жардам берем. Мен сени өзүмдүн адилеттигимдин оң колу менен колдойм. Ушул сөздү карап көрүңүздөрчү. Коркпо. Эмнеде коркушубуз керекпиз? Анткени мен сени мененмин. Кудай биз менен чогумун десе, эмнеге коркушубуз керекпиз? Ыйса асманга көтөрүлгөнгө чейин акыркы айткан сөз эмне эле? Бул дүйнөнүн акырына чейин баардык убакта мен силер менен болом деп. Куткарылган адамдар дүйнөнүн акырына чейин Кудай өзү биз менен чогуу болом деген убадасы бар. Коркпо, анткени мен сени мененмин. Мен сенин Кудайыңмын. Менин Кудайым, менин атам бар. Кандай иш болбосун, коркуунун дагы кереги жок. Же согуш ачылып кетеби деп коркуп жатасыздарбы? Же Түндүк Корея бизге ракетасын учурабы, атомдук бомбасын атабы деп да коркобузбу? Жок. Кудай биз менен болсо эмне үчүн коркушубуз керекпиз? Үрөйүңдү учурба, анткени мен сенин Кудайыңмын. Согуш жөнүндө сөз башталгандыктан согуш жөнүндө да айта кетейин. Азыркы учурда карап көрсөңүздөр, өтө көп окуяларды көрсөк болот. Элдер бири-бирин ушунчалык жерлерин тартып алайын деп көптөгөн жыйынтыгында ошол кыйынчылыктар, согуштардын азабынан күнөөсүз эле адамдар өлүп жаткан учурун көрүп жатабыз. Өздөрүнүн жерине ыраазы болбостон башка коңшулаш мамлекеттердин жерин тартып алалы деп дагы согушту ошол себептер менен дагы ачышат. Бири-бирибизге жардам берели, тынчтыкта жашайлы дегендин ордуна тескерисинче согуштун негизинде бири-бирибизди колдойлу деген эч бир адам, эл жок. Биз коңшулаш мамлекетке дагы айтабыз. Түндүк Корея биз бир элбиз. Бири-бирибизге жардам берели, киши өлтүргүч куралдан арылалы, анан ары бери өтүп бири-бирибизге жардам берели десек, бул калп эмес, чынында эле болуп аткан окуялар. Саясатчылар дагы өтө акылман болушу керек. Өлкөбүздүн күчтүү улуттук коргонуу күчү дагы керек болот. Андан да маанилүүсү, Кореядагы биздин машаякчылар дүйнөлүк миссияларды аткарып жаткандыктан эч ким басып же кол сала албайт. Теңир ага жол бербейт. Содом, Гоморра шаарлары эмне үчүн талкаланды эле? Адил адам, 10 адам дагы жок болгондугу үчүн күкүрт менен, от менен. Эгерде ошол Содом жана Гоморра шаарларында 10 адил адам боло турган болсо, анда талкалайм деген Кудай дагы ошол адил адамдар үчүн дагы аны талкалабайт эле. Кореяда канча башка мамлекеттер басып алалы деп чечим чыгарбасын, же бизге кол салалы деп аракеттерин кылбасын.
Эмне үчүн бизге каршы чыга алышпайт? Анткени Теңир андай мүмкүнчүлүктү бербейт. Ким үчүн? Кореяда жашап жаткан машаякчылар үчүн куткарылган адамдардын саны канча көп экенин билесиздерби? Жеремия китебинде айтылат, Иерусалим шаары эмне үчүн талкаланган эле? Бир дагы адил адам жок болгондугу үчүн. Кореяда жогорудан төрөлгөн адамдар, куткарылган адамдар бир гана жакшы кабар үчүн жашайм деген, жаныбызды берүүгө даярбыз деп жашап жаткан адамдар канчалык көп экенин билесиздерби? Ал дүйнөнүн адамдары албетте аны билишпейт. Билбесе дегиле мейли, бирок биз билебиз. Кудай биз тарапта, Кудай биздин коргоочубуз. Ошондуктан айтат, коркпо. Анткени мен сени мененмин. Үрөйүңдү учурба. Анткени мен сенин Кудайыңмын. Сени бекемдейм, сага жардам берем. Адилеттин оң колу менен колдойм. Коркпо, үрөйүңдү учурба. Мен сени бекемдейм. Сага жардам берем. Өзүмдүн оң колум менен сени колдойм. Өтө жакшы сөздөр менен айтылат. Же дагы да болсо түйшүк тарта бересиздерби, ойлоно бересиздерби? Мен жеке өзүм ойлонбойм. Дагы көп айтайын дедим эле. Азыр батыраак бүтсөңүз жакшы иш боло тургандай болуп турат деп күтүп отурушат. Ошондуктан кийин дагы жакшы уланталы, азыр чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз жаман күнөөгө байланышкан иштерибиздин негизинде душман болуп жаткан учурубузда күнөөлөрүбүздүн бардыгын өзүңүз куткарып, кечирип, биздин жаныбызды дагы, денебизди дагы өзүңүзгө таандык кылып алдыңыз. Эми мындан аркы жашообузда бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашай тургандай кылып бизге жардам бериңиз. Асман падышачылыкка барган күнгө чейин дайыма бизди коргооруңузга, жардам берериңизге ишенебиз. Бир дагы адам бул улуу жамааттан алыстабашына жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Иса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.